Рахмат, урматтуу төрайым. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, өкмөт мүчөлөрү, Республика Тажы Зулушев. Өзүңүздөр билесиздер, мына Кыргызстан 26-28 жылда эгемен болгондон бери канча деген реформа өттү. Бизде кооз айтылышы, теоретикалык жактан угуп отурсаң, биз азыр айыл чарбабыз эң өнүккөн мамлекеттердин алдында болмок. Билим берүү системабыз андан да өтмөк. Билесиздер, ушундай реформанын арты менен бүт талкалоо болду бизде. Укук коргоо органы менен сот системасы мына кезек келди окшойт. Бирок кеп башка да. Урматтуу Жеңиш Парпиевич, сиз жанагы берген маалыматты азыр бизге таркатып берсеңиз. Урматтуу финанс министри, сиз жазуу түрүндө тапшырма бериңиз, бизге жообун берсин. Чындап грантпы, кредитпи, МИФИН аркылуу келбесе письменный жооп бергиле. Урматтуу министр юстиция, сиз так жооп берсеңиз, кайсы инструкция боюнча донорлор өздөрү алды, же ошо эл аралык коом өкүлдөрү түз өкүлчүлүктөргө бердиби, алардан кимдер алды, жана айтып аткан олчойгон сумма кайда жоголду? Эгер чындап ушул мамлекетке эффект берсе, биз финансыны текшерели. Эртеңки күнү ушул рабочий группага, демилгечи депутаттарга мамлекеттик награда бергенге татыктуу болот. Эгер андай болбосо, биз жоопкерчилигин да карайбыз. Себеби эч качан мамлекетти, элди эксперимент кылганга биз жооп бербешибиз керек. Чет элдин акчасына же кандайдыр кызыкчылыкты көздөгөн топтун аракети менен. Ошондуктан азыр сиз жазуу түрүндө берип коюңуз маалыматты. Сиз таркатып берсеңиз, Жеңиш Парпиевич. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар.